Достор, силер келип калдыңарбы? Кандайсыңар? Силер кандай ойлойсуңар? Мен каякта жүрөм? Туура, мен музейдемин. Мен наган да уш жерде жүргөн. Келгиле, биргеликте издейле. Азеле, ушул жактасыңбы? Мен сени араң таппадымбы? Музей аябагандай чоң. Ананда адашып да кетейин дедим. Ой, достор, кандайсыңар? Силер да келип калдыңарбы? Ага, сиз кандай көргөзмөлөрдү көрдүңүз? Мен байыркы замандагы адамдарды көрдүм. Азеле, мен ата-бабаларыбыз колдонгон буюмдарды, кийимдерди көрдүм. Азеле, кел биз досторубузга кайсы музейде жүргөнүбүздү айтып берели. Жакшы айттыңыз. Достор, силер жакыныраак келип отуруңла. Кызыктуу болот деген ойдомун. Сулайман-Тоо музейи Ош шаарынын таг ортосундагы тоонун боорунда жайгашкан. Бул тоо туристтердин жана мусулмандардын зыярат кылуучу белгилүү жери болуп эсептелинет. Музей 1949-жылы түптөлүп, бир нече жолу өзгөрүүлөргө дуушар болгон. Учурда мында өлкөнүн түштүк аймагынын археологиясына, тарыхына, искусствосуна, жаратылышына тиешелүү 33 000 экспонат топтолгон. Музейдин азыркы имараты Совет доорунда 1978-жылы Ош шаарынын 3000 жылдык мааракесине карата курулган. Музей 2009-жылы ЮНЕСКОнун дүйнөлүк мурастар тизмесине кирген. Анын экинчи кабатында чоң үңкүрдүн бетинде атайын айнек дуал менен тосулган. Сулайман-Тоо улуттук тарыхый археологиялык музей комплекс Кыргызстандагы эң ири музейлердин бири. Учурда музейдин коллекциясында 35 000ге жакын экспонаттар бар. Алар археологиялык, этнографиялык, документтер жана фотосүрөттөр, колдонмо жана кол өнөрчүлүк, искусство, живопись, скульптура жана графикалар. Тоону алгач Птолемей мунарасы деп аташкан. Анткени ал жибек жолунун ортосунда жайгашып, соодагерлерге жана саякатчыларга жол көрсөткөн. Кийинчерээк зыяратчылар аны экинчи Мекке деп аташкан. Ар бир Меккеге зыярат кылууга бараардан мурун Сулайман-Тоого таазим кылыш керек деп ишенишкен. Ошентип Кыргыздын Сулайман-Тоосу дүйнөлүк атак даңкка ээ болгон алгачкы жалгыз эстелик болуп калган. Достор, силерге Сулайман-Тоо музейи жактыбы? Туура, бул музей тоонун ичинде курулган. Музейде байыркы жашап өткөн ата-бабаларыбыз жөнүндө тарыхтар камтылган. Жана да жан-жаныбарлардын сөлөкөттөрүн көрүүгө болот. Жалпысынан 33 000 экспонат бар. Бул музей 1949-жылы түзүлүп, өлкөбүздүн тарыхын камтыйт. Достор, силерге кызыктуу болот деген ойдомун. Кызык, музей эмне үчүн керек болду экен? Ал жакта эски сүрөттөр жана байыркы ата-бабаларыбыз колдонгон буюмдар гана бар экен. Алар сакташ үчүн ошойт? Азеле, бизде деген кызыктар дүйнөсү бар да. Бардык сурообузга ал жактан жооп табалы. Туура эле. Музей бул адам баласынын жаралуу мезгилинен берки тарыхын, маданиятын, диний көз караш, ишенимдерин унутта калтырбоо максатта пайда болгон. Ата-бабаларыбыз колдонгон буюмдары, үй курулуштары, тарткан сүрөттөрү, жасаган айкелдери жана буюмдары, кийим-кечектери сакталат. Бул дегени жыл аралыгында адам баласындагы болгон өзгөрүүлөр жөнүндө маалымат алуу. Ар бир мамлекеттин өзүнүн байыркы тарыхы бар. Ал эми ал тарыхын кагаз бетинде эле эмес, айтылып калтырылбастан тастыктоо иретинде музейлерди курушат. Алгачкы музейлер байыркы Грецияда жана Египетте пайда болгон. Музейлер сыйынуучу жай сыяктуу да колдонулган. Анткени ал жакка диний сүрөттөр, статуэткалар, баалуу таштар же өтүп кеткен бийлик адамынын сөөгү коюлган. Дүйнө жүзүндө 15-кылымдардын башында музейге кирүүгө байларга жана бийликте олтургандарга гана мүмкүн болгон. Ал эми жөнөкөй жарандар, кедей кембагалдарга жеткиликтүү болгон эмес. 19-кылымдын аяктарында биринчи жолу бардыгына жеткиликтүү музей Эшмол музейи болгон. Ал музейде сейрек кездешкен баалуу буюмдар сакталган. Азыркы мезгилге чейин бул музей бардык искусство сүйүүчүлөрдүн жайын айланып, белгилүүлүгүн жоготпой келет.
Баарыбыз көнүп калган адаттан тышкары да музейлер бар. Мисалы, Япония мамлекетинде Лапша музейи бар, Париждеги канализация музейи жана башка өзгөчө музейлер. Ал эми дүйнө жүзүндөгү эң кооз деп табылган музейлерге Испания мамлекетиндеги Гукенхайма музейи, Бразилиядагы Оскар, Канададагы Король-Дор, Мехикодагы Сумая музейи, Катардагы Ислам искусство Доха, Ватикан жана Осака музейи. Ал эми эң чоң музей деп Лувр музейи табылган. Бул музейде дүйнө жүзүнүн булуң бурчунан алып келинген экспонаттар бар. Алардын жалпы саны 300 миңден ашуун. Кыргызстанда тарыхый этнографиялык, архитектуралык, мемориалдык, көркөм жана адабий музейлердин жалпы саны 2021 жылы 68ге жеткен. Биринчи музей үйү Михаил Фрунзенин атына коюлуп, 1925 жылы Борбор калаада ачылган. Көрсө музей баардык мамлекетте болушу керек турбайбы? Оба азеле жанада жакшы иштерди кылып, эли жериңе кылган ишиң пайдасы тийсе, сенин да үйүңү музейге айландырган учурлар болот. Коюңузчу, кантип эле жашаган үйдү музей кылып коесуң? Азеле мен чындап эле айтам. Мисалы, белгилүү Ишмер Исхак Разаковдун үйүн мен музейге айланткан. Анын калемин, китебин, жада калса кийимдеринен бери көргөзмөгө алып, адан кенен маалымат алышкан. Кызык экен. Бирок мен бир аз чарчап калдым. Мен чарчабадым. Мага кызыктуу маалыматтарды уккан жагат. Азеле, кел бизди кыздар менен бийлеп келели. Жакшы болот эле. Don't act like you forgot. I called a shot. Like blah, blah, blah. Y'all should know me well enough. Big
Ооба, кыймыл чындай эле ден соолугубузга эле эмес, көңүлүбүздү да көтөрөт экен. Азыр биз досторубуз менен коштошубуз керек экен. Убактын соңуна чыгып калыптыр. Эсимен чыгып калбаптырбы? Эмнени? Бүгүн 18-май жалпы дүйнөлүк музей күнү. Эстедим. Биз ошон үчүн музейге келбедикпи? Анда эмесе достор, кошкула. Кийинки берүүлөрдө көрүшкөнчө. Кошкула достор.